Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу Ислам каржы кооперативинин мүчөлөрү. Бизде өтө чоң жаңылык, ошол жаңылыгыбыз менен сиздер менен бөлүшүп коелу дедик. Ислам каржы кооперативи Борбордук Азия өнүктүрүү фонду менен биргеликте Катардык GTI холдингинин колдоосу менен муслим масштабтуу социалдык инвестициялык проекти долбоору ишке ашмай болду. Бул долбоордун алкагында Кудайым буйруса 7,5 миңден ашык үй бүлө турак жай жана автоунаа маселесин чечип алышат. Бул ислам принциптери менен 10 жылдык мөөнөттө бөлүптөлүү шарттары менен жүргүзүлөт. Муслим долбоорунда 200дөн ашык аз кабаттуу 20 батирден турган турак жай, андан тышкары 15 миңден ашык жеке үйлөр, 100дөн ашык бизнес долбоорлор каржыланат. Ушуга байланыштуу бүгүнкү күндө Ислам каржы кооперативинин мүчөлөрүнүн тизмесин кеңейтүү боюнча жана башка кооперативдер менен алардын мүчөлөрүн ирилештирүү жана алардын турак жай алуу маселесин чечүү үчүн көптөгөн жумуштар жүрүп жатат. Ислам каржы кооперативи башка инвестор менен баардык маселелерди жана банктык процедураларды талкуулап бүттүк. Жакын арада биздин кооперативдин мүчөлөрү жана бизге бирүүгө катышкан кооператив мүчөлөрү каржылоону кезек күтпөстөн алганга шарт түзүлөт. Болгону биздин юристтердин мүлктү каттоо убактысына гана байланыштуу болуп калат. Башка кооперативдерге жардам бериш үчүн ал кооперативдерде аудит жүрүш керек. Ирилештирүү боюнча жалпы жыйындын чечим кабыл алуусу зарыл. Андан кийин долбоордун алкагында алардын мүлкүн сатып алууларын каржылай алабыз. Бул боюнча бизде команда түзүлгөн, ишти алып кетүүгө дайын. Муслим долбоору боюнча Ислам каржы кооперативи жана Борбордук Азия өнүктүрүү фонду жамаатыбыз менен 8 ай иштеп, долбоордун инвесторлору менен 10дон ашык жолугушуу болду. Жыйынтыгында 3 инвестициялык келишимге кол коюштук. Андыктан баардыгыңыздардын биздин жалпы ишибиздин кеңейиши жана жаңы этаптардын башталышы менен куттуктайм.